Кытайдан чыккан коронавирус дүйнөнү каптап, андан каза болгондордун саны күн санап өсүүдө. 20 февралга карата Кытайдын саламаттыкты сактоо боюнча улуттук комиссиясынын берген маалыматына ылайык, вируска кабылгандардын саны 75673-дү түздү. Ал эми 16325 вирус жуктурган адам толук дарыланып, ооруканадан чыгарылды. Тилекке каршы коронавирус 2126 кишинин өмүрүн алды. Супер KG порталы кытайлык жаран менен байланышып, күн санап жайылып жаткан коронавируска байланыштуу андагы жашоо шарт жөнүндө суроо салды. Ал коронавирус чыккан Ухан шаарынан 600 чакырым аралыкта жашайт. Анткени менен биз жашаган аймакта да коронавирустун алдын алуу боюнча катаал эрежелер сакталууда, бизге өтө эле кыйын болуп жатат. 10 февралдан баштап үйдөн чыкпаш керек деген талап коюлду. Ошол күнү айрым үй бүлөлөрдүн кээ бир мүчөлөрү конокко же жумуштап башка аймакка кеткен да, алар ошол бойдон башка үйдө калышты. Мисалы, биздин короодо үйдүн алдында күзөт кызматкерлери менен аймак башчыларынын өкүлдөрү турат. Ким сыртка чыкса кайра үйгө кайтарышат. Адамга дары-дармек керек болуп калат экен. Мындай учурда полиция эмне дары экен жазып бер, алып келип беребиз дешет. Короодо чакан дүкөн иштеп жатат. Азык-түлүк өтө тартыш. Бар нерсени гана алып жеп жатабыз. Ачкада калган учурлар болууда. Кээ бир башка эле оору менен ооругандардын абалы начарлап кетти, деди ал өзүнүн аты жөнүн жарыялоодон баш тартып. Мындан тышкары интернетке Кытайда тыюу салынганга карабай көчөгө чыккандар, маска такпагандар полиция бөлүмүнө жеткирилүүдө деген видео тараган. Мындай тыюу эрежелерди сактабагандар полиция бөлүмүнө жеткирилип, айрымдары 15 күнгө чейин камакка алынып жатат деген да кептер бар. Бул оорудан кытайлык режиссер жана анын үй бүлөсү каза болгону жазылды чет элдик маалымат булактарында. Мындан тышкары Кытайдын Ухан провинциясындагы госпиталдарынын биринин жетекчиси да коронавирусту жуктуруп алып каза болгону маалымдалды. Орчундуу окуялардан кабардар болуу үчүн биздин каналга жазылыңыз.